30 жашка чыгып үйлөнбөгөндөргө насаат айтсаңыз дейт. Эми азыркы жаш Кудай өмүр узаганан берсин, 60-70 жаш жашап атат. 30 жашка келип үйлөнбөсүң, ар жакта 30-40 жыл эле калыптыр, эми жакындап баратасыз да. Эртерээк башында үйлөнүш керек эми. Мынакей. 30 менен 50 жаштын айырмасы аз эле, 20 жыл бар, Muhammed Salim деген устазыбыз күчтүү ошо сабакта айтат. Иза кана синнукал 50 лам якун лидаик илля тамута табибу. Адам 50 жашка келгенде 30дан тез эле кылдырап жетип кетесиз. Өзүнүн оорусуна өзү дарыгер болуп, алектенип эле жүрүп өтүп кетет дейт. 50 жашта оорулар козголот экен да, ошол оорусу менен алектенип өтүп кетет экен да. Ошон үчүн дагы 20 жылыңыз бар, эртелеңиз. Эгерде эртелеп жаныңызга күйө турган адам таппасаңыз 40 жашта башталып калышы мүмкүн, эртелеш керек. Анан 30дан кийин кечиксе тандай берет экен. Ата таң калдым да, быйыл Бишкекте Чубакстардын академиясында сабак бердик го. Жаш эле балдар бешиктен белип чыгат экен, үйлөнөйүн дегенде. Ушундай кыздарды тандайт экен, алар ошондой тандай берсе карп бойдоктон калып кала берет. Сиз убагында жакшы эле тандап үйлөнүп кеттиңиз. Мен деле 21 жашымда тез эле тандап үйлөнүп кеттик го. Эми тандай берип айдагы кызды аласызбы? Марстагы кызды аласызбы? Жок. Он тандоонун экөөсүнө дал келсе шып этип үйлөнүп алыш керек, ар жагы тобокелчилик да. Кудайым берет ал. Туурабы, Кудайым берет. Ошон үчүн 30дан кийин кыйын болуп кала берет. Адам тандап үйлөнбөй кете берет экен да. Ошон үчүн эртелетиш керек.